Кутман күн кымбаттуу достор. Кутман күн ардактуу угармандар. Кайрадан аба толкунунда жаштарга арналган уктуруу жаңырмакчы. Андыктан кош келиңиздер дейбиз. Сүйүүнүн көзү көрбөс түрлөрү бар. Сүйүүнүн кулак укпас үндөрү бар. Сүйүүнүн кыш болсо да жайдан жыргал, үзүлбөс башка адамга гүлдөрү бар. Сүйүүнүн арфаларга бербей турган, өзүнүн тарта турган күүлөрү бар. Деп уктуруубуздун башында Алыкул Осмоновдун калемине таандык ырды жаңырта кетсек. Жыл сайын 14-февраль күнү сүйүү күнү делип майрамдалып келет эмеспи? Бирок кызыгы сүйүү күнүн жылына бир эле жолу белгилеп майрамдоо. Менин оюмча сүйүү бул өзү эле күн сайын кубаныч тартуулай алган чоң майрам. Мен да бул ойго толук кошулам. Сүйүү күнү жалгыз эле 14-февраль эмес, жылына 365 жолу боло турган майрам. Ошондуктан сүйүү жөнүндө уктуруубузду бүгүн жаңыртууну чечтик. Сүйүүнү болсо ар бир адам ар башкача түшүнөт. Бирок ый китепте айтылган жана көрсөтүлгөн сүйүү эң бир таза жана чыныгы сүйүү. Бардык эле адамдар сүйүүгө муктаж. Сүйүү болбосо жубайлардын, үй бүлө мүчөлөрүнүн, достордун мамилеси бекем болбойт. Ошондуктан эмоциялык жактан сак саламатта болуп, бактылуу өмүр сүрүш үчүн сүйүү абдан зарыл. Бирок бул жерде сүйүүнүн кайсы түрү жөнүндө сөз жүрүүдө. Махабат сезими маанилүү болсо да, бул жерде ал жөнүндө эмес, сүйүүнүн эң жогорку түрү жөнүндө айтылып жатат. Андай сүйүү чын жүрөктөн башкалардын камын ойлоо, түгүл алардын кызыкчылыктарын өзүнүкүнөн да жогору коюуга түрткү берет. Ал Кудайдын принциптерине негизделет. Ошол эле учурда жылуу сезимдер менен да коштулат. Ыйык китепте сүйүү жөнүндө мындай сонун сөздөр жазылган. Сүйүү чыдамдуу, боорукер, сүйүү көрө албастык кылбайт, мактанбайт, текеберденбейт, адепсиздик кылбайт, өз пайдасын көздөбөйт, ачууланбайт, кек сактабайт, адилетсиздикке кубанбайт, чындыкка кубанат, баарын жаап коет, баарына ишенет, баарынан үмүт үзбөйт, баарын көтөрөт, сүйүү эч качан токтобойт, пайгамбарчылык айтылбай калат, дилдер сүйлөнбөй калат, билимдин кереги жок болуп калат. Ооба, мындай сүйүү эч качан токтобойт. Ал барган сайын күчтөнө берет. Чыдамкай, боорукер, кечиримдүү болгондуктан булардын баардыгынын үстүнөн сүйүү курчаңгыла. Ал жеткилеңдиктин куру деп ыйык жазууда жазылган. Ушундай сүйүүгө негизделген мамилелердин аркасында адамдар жеткилеңсиздигине карабастан өздөрүн коопсуз, бактылуу сезе алышат. Сүйүү бул Кудайдын эң негизги сапаты. Ыйык китепте ким сүйбөсө ал Кудайды билбейт, анткени Кудай сүйүү деп жазылган. Жаратканыбыздын сапаттарын өзгөчө сүйүүсүн чагылдырууга аракет кылсак, биз да бактылуу болобуз. Сүйүктүү балдар катары Кудайды туура деп да ыйык жазып айтат. Балдарым, сөзүбүз же тилибиз менен эмес, ишибиз менен, чын жүрөгүбүз менен сүйөлү. Себеби сүйүү бул жөн гана сөз эмес, же зат атоочу эмес. Бул кыймыл аракетти билдирген этиш. Сүйүүнүн эң жогорку түрү бул ыйык жазуудагы принциптерге негизделген сүйүү. Кудайдын бизге берген белеги. Анын булагы Кудай. Сүйүктүүлөрүм, бири-бирибизди сүйөлү, анткени сүйүү Кудайдан. Ким сүйсө, ал Кудайдан туулган жана Кудайды билет. Мындай сүйүү сүйүүнүн эң жогорку түрү болуп саналат. Ал өз ичине назик, ынак сезимдерди камтыса да, негизинен башкалардын жыргалчылыгы үчүн чын ниеттен жасалган иш-аракеттерден көрүнөт. Биз башкаларга же башкалар бизге чын жүрөктөн сүйүү көрсөткөндө, жашообуз байып, маңызга, кубанычка толот. Байкаңызчы, Кудай адамзатка кандайча зор сүйүүсүн көрсөткөн. Кудай адам ата менен оо-энени жаратканга чейин эле адамзатка сүйүүсүн көрсөткөн. Мисалы, аларга жерди үй кылып жаратып берген. Жерде адамдар эптеп эле күн көрүшмек эмес. Тескерисинче, жашоодон толук рахат ала алышмак. Кудай муну өзүнүн эмес, биздин жыргалчылыгыбыз үчүн кылган. Ошондой эле адам ата менен оо-энеге өзү даярдаган бейишке түбөлүк өмүр сүрүүгө мүмкүнчүлүк берип, чын жүрөктөн сүйүү көрсөткөн. Ал эми алар ага каршы чыгышканда Кудай сүйүүсүн өзгөчө жол менен далилдеген. Ал адам ата менен оо-эненин болочок урпактарынын айрымдары анын сүйүүсүн баалай турганына ишенгендиктен алар үчүн кун төлөшүнө кам көргөн. Келечекте куткаруучу келерин убада кылгандан тартып эле ал кунду төлөндү деп эсептеген. Убакыт өткөндөн кийин өзү үчүн аябай кымбатка турса да, жалгыз уулун адамзат үчүн курмандыкка чалган. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай анага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Зор сүйүү үчүн Кудайга кандай гана ыраазыбыз. Жеткилең эмес адамдардын жанын аябай сүйүү көрсөткөнү эмнеден экенин билесизби? Кудай бизди өзүнө окшоштуруп жараткандыктан биз да жан аябас сүйүү көрсөтө алабыз. Тукум куу өткөн күнөөнүн айынан бул кыйынга турат. Бирок биз сүйүү жөндөмдүүлүгүнөн айрылып калган эмеспиз. Алсак, ал колунда болгон нерселердин эң жакшысын чын жүрөктөн алып келип, Кудайга сүйөөрүн далилдеген. Ал эми Нух пайгамбарчы, эч ким укпаса да, Кудайдын кабарын ондогон жылдар бою айтып, замандаштарына жан дилден сүйүүнү көрсөткөн. Ыбрайым пайгамбар болсо, уулу Исхакты курмандыкка чалууга даяр болгон. Кудай болгон сүйүүсү баарынан күчтүү экенин ырастаган. Ушул ишенимдүү инсандарга окшоп, биз да ар кандай кыйынчылыктарга карабай сүйүү көрсөтө алабыз. Чыныгы сүйүүнү кандай жолдор менен чагылдыра алабыз? Ыйык китепте чыныгы сүйүү сөзүбүз же тилибиз менен эле эмес, ишибиз менен чын жүрөктөн көрсөтүлөр айтылган. Анда бул сөзүбүз менен сүйүү көрсөтө албайбыз дегенди билдиреби? Жок, бул айрыкча иш-аракетти талап кылган учурларда сөз жүзүндө эле сүйүү көрсөтүп койбошубуз керектигин билдирет.
Мисалга алсак, жашоодо муктаж болуп жаткан бир тууганыбызга жылуу сөздөрдү эле айтып койбостон, иш жүзүндө жардам беришибиз керек. Элчи жаккан башкаларды ишибиз менен чын жүрөктөн сүйүшүбүз керектигин жогоруда окуп кеттик. Демек, биз эки жүздүүлөнбөй сүйүшүбүз керек. Башкача айтканда, сүйүүбүз эки жүздүү болбошу талап. Сүйүүңөр жалган болбосун, жамандыктан баш тартып жакшылык кылууга умтулгула дейт ыйык китеп. Сыртыбыздан эле сүйүү көрсөтүп жаткандай көрүнүп койсок, чын жүрөктөн сүйүү көрсөткөн болбойбуз. Тескерисинче, бул бет кап кийип алганга барабар болуп калмак. Балким эки жүздүү да сүйүү болобу деп ойлонушуңуз мүмкүн. Чынында ал сүйүү эмес. Ал эч кандай пайдасы жок жалган сүйүү. Эки жүздүүлөнүп сүйгөндөр өздөрүн уятка калтырат. Себеби андай сүйүү Кудайга жаккан, жанын аябай турган сүйүүгө карама каршы келет. Алар адамды алдап коюшу мүмкүн, бирок Кудайды алдай алышпайт. Кудайдын кызматчылары сүйүү көрсөтүүдө эч качан эки жүздүү болгусу келбейт. Ошентсе да, ар бирибиз өзүбүзгө мен өз кызыкчылыгымды көздөбөй же башкаларды алдаганга умтулбай, дайыма чын жүрөктөн сүйүү көрсөтөмбү деп ойлонуп көргөнүбүз жакшы. Эми келгиле, эми канткенде эки жүздүүлөнбөй, сүйүү көрсөтүү жолдорун ыйык жазуунун негизинде карап көрөлү. Чыныгы сүйүү эмне кылууга түрткү берет? Көчөгөнүн артында кубанып кызмат кыл. Бир туугандарыбызга сүйүү көрсөтүүдө мүмкүн болсо эч кимдин көңүлүн бурдурбаганга, башкаларга жарыялабаганга аракет кылышыбыз керек. Адилеттүү иштериңерди адамдарга көрүнүш үчүн кылуудан сак болгула. Болбосо асмандагы атаңардан сыйлык албайсыңар. Ошондуктан кайыр берип жатканыңда элге жарыялаш үчүн сурунай тартпа. Эки жүздүү адамдар элден атак алыш үчүн синагогаларда, көчөлөрдө ушундай кылышат. Силерге чындыкты айтып коеюн. Алар өз сыйлыгын алышты. Ал эми сен кайыр берип жатканыңда оң колуң сол колуңдун эмне кылып жатканын билбесин. Кайырды жашыруун бер. Жашыруун кылганын көргөн атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет, деп ыйык китепте жазылат. Кымбаттуу угарман, башкаларга канткенде урмат көрсөтө алабыз. Бири-бириңерди бир туугандык сүйүү менен чын жүрөктөн сүйгүлө. Бири-бириңерди оозунуп урматтагыла, деп ыйык жазылат. Ыйса өзү төмөндө эсептелген иштерди кылып, башкаларды урматтоо жагынан жакшы үлгү калтырган. Урмат көрсөтүүдө да ага окшоп момун болуу үчүн көп күч аракет жумшоого туура келиши мүмкүн. Атүгүл элчилер да ыйык рух алганга чейин Исанын момундук менен кылган иштеринин маанисин толук түшүнүшкөн эмес. Алган билимибизден, болгон байлыгыбыздан же Кудайга кызмат кылууда ээ болгон сыймыктуу жоопкерчилигибизден улам өзүбүз жөнүндө жогору ойлобосок, башкаларга урмат көрсөтө алабыз. Кимдир бирок кайсы бир иш үчүн мактоо укканда, ал ишке кошкон салымы үчүн мен да макталышым керек деп ойлосок да, көрө албастык кылганын ордуна аны менен чогуу кубанууга үйрөнөлү. Эмне үчүн биз чын жүрөктөн макталышыбыз керек? Бир туугандарды чын жүрөктөн макта. Мактоо сөздөрү бекемдегендиктен бири-бирибизди мактаганга, пайдалуу сөздөр менен бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк издешибиз керек. Оозуңардан эч кандай жаман сөз чыкпасын. Тескерисинче, уккандарга пайдалуу боло турган, ишенимди бекемдей турган жакшы сөздөрдү сүйлөгүлө. Муну чын жүрөктөн кылганыбыз маанилүү. Болбосо кошомат кылган же зарыл учурда кеңеш берүүдөн качкан болуп калабыз. Кимдир бирөөнү мактап, бирок артынан жамандоо эки жүздүүлүккө жатат. Муктаж адамдарга жардам берүү бул сүйүү жана меймандостук көрсөтүүнүн бир жолу. Меймандос болууда канткенде чын ниет менен сүйүү көрсөтө алабыз, кымбаттуу угарман. Кудай бизди берешен болууга чакырат. Колуңда бар болгонуна карабастан, бир тууганын муктаждыгын көрүп туруп, жардам бербеген адамда кантип Кудайдын сүйүүсү болсун дейт ыйык жазуу. Биз муну өз кызыкчылыгыбызды көздөбөй, ак ниеттен кылышыбыз керек. Сиз мындай деп ойлонуп көрүңүзчү. Мен конокко көбүнчө досторумду, көрүнүктүү бир туугандарымды же жакшылыгымды кайтарып бере турган адамдарды чакырамбы? Же анын ордуна өзүм жакшы тааныбаган, колунда жок бир туугандарды чакырамбы? Ыйык жазуудагы силерден өтүнөрүбүз, бир туугандар, ээн башты кылгандарды эскерткиле, коркокторго кайрат бергиле, алсыздарды колдогула, баарына чыдамдуулук көрсөткүлө деп айтылган. Алсырап жүргөндөрдүн көбү убакыттын өтүшү менен ишеними бекемделип күчтөнсө да, башкалары чыдамкайлык менен мамиле кылып колдоп турушубузга муктаж. Аларга жардам бериш үчүн ыйык китептеги бекемдерлик ойлор менен бөлүшсөк, кызматка чогуу чыксак же жөн эле убакыт бөлүп аларды уксак болот. Андан тышкары, кайсы бир жакын адамыбызды күчтүү же алсыз деп ойлогондун ордуна, ар бир адамдын күчтүү да, алсыз да жактары бар экенин унутпашыбыз керек. Кандай деп ойлойсуз? Бир туугандарыбыз менен тынчтыкка болууга аракет кылышыбыз керекпи? Кайсы бир туугандарыбыз же досторубуз бизди туура эмес түшүнүп алганда да, же адилетсиздикке кабылганыбызда да, биз тынчтыкты сактоо үчүн болгон күчүбүздү жумшашыбыз керек. Жамандыкка жамандык менен жооп бербегиле. Тескерисинче, баардык адамдардын алдында жакшылык кылууга аракеттенгиле. Мүмкүн болушунча баардык адамдар менен тынчтыкта болгула деп ыйык жазуу бизге кеңеш берет. Кечирим сураганыбызда таарынып калган бир туугандын көңүлү жайына келиши мүмкүн, бирок сөздөрүбүз чын жүрөктөн чыгышы керек. Мисалы, таарынып калдың окшойт, кечирип койчу дегендин ордуна, кечирип койчу, туура эмес сүйлөп көңүлүңдү оорутуп койдум окшойт деп өзүбүздүн катабызды мойнубузга алганыбыз жакшы. Чын жүрөктөн кечиргенибизди кантип көрсөтөбүз? Досторубуз көңүлүбүздү оорутуп алганда, аларды кечирип, кек сактабашыбыз керек. Баардык учурда момун,
жоош жана чыдамдуу болгула, бири бириңерге сүйүү менен мамиле кылып көтөрүмдүү болгула деген кеңешке ылайык иш кылсак, бизди таарынтып алганын билбей жүргөн бир туугандарыбызды айкөлдүк менен кечире алабыз. Чын жүрөктөн кечириш үчүн болгон ишти унутуп, таарынычыбызды эсептей бербешибиз керек. Таарынып чегек сактап жүрө берсек, бир тууганыбыз менен гана эмес, Кудай менен болгон мамилебизде да биротоло кол жууп калышыбыз мүмкүн. Бизди таарынткан кишини чын жүрөктөн кечиргенибизди ал үчүн сыйынуу менен да көрсөтө алабыз. Өз кызыкчылыгыңды көздөбө, бул да маанилүү шарттардын бири. Жоопкерчиликтерге ээ болгондо өзүбүздүн эмес, башкалардын пайдасын көздөө менен сүйүүбүздүн таза экенин далилдейбиз. Ар бир адам өзүн эле эмес, өзгөнү да ойлосун деп ыйык жазып айтат. Чыныгы сүйүү ар бир мамилени бекемдеп өстүрөт. Уктурууда айтылган нерселердин баары сүйүү деген сөздүн өзүндө эле камтылган. Андыктан чыныгы сүйүү кандай экенин ыйык жазуудан окуп, теманы жыйынтыктасак. Эгер мен адамдын жана периштелердин тилинде сүйлөй алсам, бирок менде сүйүү жок болсо, анда мен зың эткен жезмин же шыңгыраган коңгуромун. Эгер мен пайгамбарчылык кылсам, баардык сырларды билсем, толук билимге ээ болсом, тоону ордунан жылдыра ала турган ишеним бар болсо, бирок менде сүйүү жок болсо, анда мен эч ким эмесмин. Эгерде мен мал мүлкүмдүн баарын таратып берсем, денемди отко таштоого даяр болсом, бирок менде сүйүү жок болсо, мунун баары пайдасыз. Сүйүү чыдамдуу, боорукер, сүйүү көрө албастык кылбайт, мактанбайт, текеберденбейт, адепсиздик кылбайт, өз пайдасын көздөбөйт, ачууланбайт, кек сактабайт, адилетсиздикке кубанбайт, ал чындыкка кубанат, баарын жаап коет, баарына ишенет, баарынан үмүт үзбөйт, баарын көтөрөт, сүйүү эч качан токтобойт. Пайгамбарчылыктар айтылбай калат, тилдер сүйлөнбөй калат, билимдин кереги жок болуп калат. Анткени биздин билимибиз чектелүү, пайгамбарчылыгыбыз да чектелүү. Жеткилеңдүүлүктүн убагы келгенде чектелүү нерселер жок болот. Бала кезимде жаш балача сүйлөп, жаш балача ойлонуп, жаш балача ой жүгүрчүмүн. Эр жеткенде балалык көз караштарымды калтырдым. Азыр биз күңүрт күзгүдөн көргөн сүп даана көрө албай жатабыз. Кийин болсо даана көрөбүз. Азыр менин билимим чектелүү. Теңир мени кандай билсе, кийин мен баарын ошондой билип алам. Ал эми азыр үчөө бар: ишеним, үмүт жана сүйүү. Бирок сүйүү баарынан жогору. Ушуну менен жаштарга арналган уктуруубуз аягына келип жетти. Кайрадан келерки аптада оодон үн алышканча аман туруңуздар. Саламатта калыңыздар.